Саламатсызбы? Сиздин жеке жашооңузда, же болбосо үй бүлөлүк турмушуңузда мен ишенип турам, мындай бир суроолор болгон да. Эмне үчүн мен конокко барганды жакшы көрөм, ал эми менин жакын адамым, жубайым таптакыр эле үйдө эле үй күчүк деп коебуз, үй күчүктөй болуп үйдө жатат. Же болбосо эмне үчүн менин жолдошум чечимдер чыгарганда башка адамдардын менин сезимдерим менен эсептешпейт? Ага эмне мыйзам маанилүү, же эмне ага эреже маанилүү? Таптакыр менин жубайымдын жүрөгү жок деген суроолор болуп жатарына мен толук ишенем, жатканына. Себеби биз ар кандай типтерге бөлүнөбүз. Эмне үчүн биз айырмаланып турабыз? Анткени биз өзгөчөбүз жана ар кандай типтерге бөлүнөбүз. Бүгүн мен сиздерге кыскача маалымат берип кетем. Кандай типтер бар? Сиздерге жакшы тааныш экстраверт, интроверт дегенди угуп эле жүрсөңүздөр керек. Буну биз кайсы суроо менен текшерсек болот? Мен экстравертменби же интровертменби? Мен энергияны каяктан алып жатам? Эгер мен энергияны коомдон, сырттан алып жатсам, мен качан адамдар менен баарлашып, адамдар менен көңүл ачып келгенде энергияга толуп келгенден кийин дагы үйдөгү жумуштарды кылып жатсам, анда мен экстравертмин. Бул сыртка багытталган адамдар. А эгер мен качан энергияны жалгыз калганда, өзүмчө үйдө эс алганда, китеп окуганда, жалгыз бир көркөм тасманы көргөндө энергияга толуп жатсам, анда мен өзүмдүн ичиме, ички жан дүйнөмө багытталган адаммын. Башкача айтканда, мен интровертмин. Ошондуктан жакыныңыз чарчап турса, эгер интроверт болсо, конокко баргысы келбей жатса, анда мен айтат элем, кыйнабай эле өзүңүз кете бериңиз, себеби ал эч кандай таарынбайт. Бул менин жеке жашоомдун мисалы деп айтат элем. Мисалы, менин жолдошум интроверт, мен экстравертмин. Мен башында бул нерсеге абдан таарынчумун, бирок качан бул маалыматты кабыл алгандан кийин, түшүнүп калгандан кийин, азыр ал адамдын конокко баргысы келбегенин жакшы түшүнөм да, өзүмдүн курбуларым же балдарымды ичитип алып, өзүм энергия алып келиш үчүн конокко кете берем. Эми бул жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсем, мисалы, экстраверттер энергиясын эч качан сакташпайт, алар коротконго даяр дайыма. Аларга жол табуу оңой эле, алар бат эле элге аралашып кетет, алар ар кандай кечелерди жактырышат, алардын кызыкчылыктары абдан кенен. Же болбосо алар дагы бир белгиси сыртка сүйлөп ойлонушат, ичинен ойлонушпайт, сыртынан ойлонушат да. Качан сыртынан ойлонгондо аларда көптөгөн идеялар пайда болот. Ошондуктан өзүнчө сүйлөнүп жаткан адамдарга таң калбаңыздар, булар экстраверттер. Ошондой эле алар деген баарлашууга абдан жакын адамдар. Себеби энергияны сырттан алышат. Ал эми интроверттер булар аралыкты сактаган адамдар. Байкайсыздарбы, кээ бир адамдар менен канчалык жакын дос болоюн десең дагы жанына жакын жолотушпайт. Булар интроверттер, таарынбай эле койсоңуздар болот. Булардын анткени ченелүү эле 2 же 3 достору бар. Булар терең мамилени жактырышат. Булар энергиясын абдан сарам жалдашат. Ошондой эле өзүнчө калганда зарядка толуп, анан булар ойлонуп туруп, анан сүйлөгөндөр. Ошондуктан сиз эгер бир организацияда жетекчи болсоңуз, же мугалим болсоңуз, интроверттерге сөз түрдө убакыт бериңиз. Алар ойлонуп туруп, анан пикирин айта турган адамдар. Мына ушундай бул бир айырмачылык. Мен кийинки видеолордо дагы башка айырмачылыктары жөнүндө айтып берем. Андыктан экстраверт болсоңуз, интровертке түшүнүү менен караңыз, ал эми интроверттер экстраверттерди кабыл алууга аракет кылыңыздар.